Апрель айындагы Тажикстандын күтүүсүздөн кол салышынан жабыркаган Баткен облусунун тургундары бир катар салыктардан бошотулду. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматына маалымдашты. Баткен облусундагы кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасында орун алган окуялар ал жеткиз күчтүн жагдайлары аныктамасына дал келүүчү өзгөчө жагдайлар деп таанылды, деп билдиришти маалымат кызматына. Чечимге ылайык 2021 жылдын 1-апрелинен 31-декабрга чейинки мөөнөттө Баткен облусундагы окуялардын кесепетинен жабыркаган ишкерлердин тизимине киргизилген салык төлөөчүлөр кенди кайра иштетүүчү, кен казуучу жана акциздик товарларды чыгаруучу ишканалардан, мунай продукталарын сатуучу субъектилерден тышкары төмөнкү салыктарды төлөөдөн бошотулду. Киреше салыгы, пайда салыгы, кошумча нарк салыгы, импортко карата кошумча нарк салыгынан тышкары, сатуу салыгы, милдеттүү патенттин негизиндеги салык, ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык, бирдиктүү салык. Көрсөтүлгөн салык төлөөчүлөр ал жеткиз күчтүн жагдайларынын кесепетинен 2021 жылдын 1-апрелинен 30-сентябрына чейинки мезгилде пайда болгон салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздарынын суммасы боюнча мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу же бөлүп төлөө жөнүндө арызды салык органына берүүгө укуктуу, деп жазылат маалыматта.